ويقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة وادعاه الداعي يجيبه طارشي دنيا تقول إن على العهد والوعد نوفي يا الطارش يا المعدة خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه ريض يا الطارش يا المعنى خط بكتابك بترحيبه لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamlardan egesi bolgan Allah Taalaga çeksiz maqtolorubuz bolsun. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavat dualarыбыз bolsun. Hurmatly musulman bir toğanlar, Amanat Muras teleberүүsү adattагыдай түз берүүсүн баштайт. Албетте сиздер көрүп жаткан Ыстар телеканалында. Мына ошол телеберүүбүздө турмушуңуздарда кандайдыр көйгөйлүү маселелер болсо, ушул биздин Amanat Muras Маймылча Майыл Чекит ру дарегине агент аркылуу дагы кайсы бир сурооңуздар болсо бизге жиберсеңиздер болот. Албетте сиздин сурооңуздарга акыйкат Куран жана пайгамбарыбыздын хадистери менен жооп берген Кыргызстандагы Сүннөт диний уюмунун президенти Назарбеков Иласбек Максутович устазыбыз жооп берет. Аны эмесе устаз бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эми адатыбызча өткөндөгү маектен болгон өткөндөгү маектеги орчундуу маселелерди кайталап өтүп, анан кийин бүгүнкү темабызга өтсөк. Өткөн маегибизде жана паракорлук жөнүндө сөз болгон. Азыр жалпы эл журт мамлекет боюнча коррупцияга каршы аябыз күрөш деп жарыялап, баары ушунун аракетинде болуп атканы бирок ушул сөз көп айтылып атат. Телевидениеден болсун, радиодон, депутаттардын сессиясында бардык жерде ушу коррупцияга каршы күрөш деп аталып атат. Өткөндө биз ошону айтканбыз, эгер ушу коррупция деген сөздү өзүбүздүн тилде эле, өзүнүн аталышы менен паракорлук жана уурлук деп айтсак, ушу күрөш чоң жакшы натыйжаларды берет эле деп айтканбыз. Себеби коррупция дегенди тарбиялоодо эң негизги күчтөрдүн бири болгон аксакалдар, чоңондор түшүнбөйт. Ошон үчүн коррупцияга каршы күрөш десе, алар эми бир нерсеге каршы күрөшүп атышкан турбайбы деп гана коет. Анан паракорлукка дегенде алар түшүнөт дагы, алар дагы кошулат. Паракорлук бул болбойт, эмне кылбагыла деп алар да кошулат эле. Экинчиден, коррупция дегенге караганда паракор, уурлук, сүткорлук деп айтканда жана сезимге тез жетип, мындайча айтканда ойгото коет. Сезимди курчутуп ойгото коет. Коррупция дегенде жайбаракат мамиле. Паракор дегенде бул башкача. Сүткор дегенде, мисалы, ломбард деген бул сүткорлук. Анан ошону ломбард деп жазып коюп атат. Эч ким мындай уяты деле жок, же күнөөсү деле жок, жөн эле жазылып турат. Эч ким мындай сезбейт. Эгер ошону сүткор кана деп жазып койсок, анда баары ойлонмок карап туруп, бул эмне деген бул деп. Уялмак ошондо иштегендер. Кудайдан коркмок ошо кирем дегендер да, мамиле кылгандар да. Же болбосо мен ломбардты иштеп атам деп коюш жөн эле. Жөн айтылат, мен ломбардты иштеп атам деп. Уялбай эле же коркпой, Кудайдан коркуу сезим жолу айтылып калат. А эгерде өзүнүн аты менен өзүнүн тилде айтсак, мен сүткор болуп иштеп атам десе, ал өзү да уялып кетмек, жана күнөөнү ошондо сезмек. Өткөн темабыз маегибизде ушуну айтканбыз. Аллах Таала адам атабызды биринчи сабагында ар нерсени өз аты менен ата деп үйрөткөнү бекеринен эмес дегенбиз. Биз дагы ар нерсени өз аты менен атасак, өз тилибизде жана шариатка тиешелүү маселени шариат тилинде, кыргыз тилине тиешелүү маселени кыргыз тилинде айтсак, ошондо ийгилик болот. Бул чоң мааниси бар. Ошон үчүн айтканбыз,
паракорлук бул харам. Пара берген да, алган да экөө тең тозокто. Жана экөөнү тең Аллах Тааланын каргышы жарыяланган. Андан кийинки дагы бир сөзүбүз өткөн маекте болгон эле бул процент боюнча. Процент бул суткорлук. Кимде ким проценттен 1 сом жеген болсо деген Пайгамбар алейхиссалам ал 38 сойкулук кылган менен барабар жазаланат. Жана күнөөнүн деңгээли ошончолук чоң. 1 сомун жегени. Жана жийиркеничтүүлүгү өз энесине үйлөнүп алгандай. Процент менен шугулданган адамдар демек өз энесине үйлөнүп алгандай жийиркеничтүү күнөө кылат деп Пайгамбар алейхиссалам айткан. Жана бул харам деген мына Аллах жазалайт деген. 36 сойкулук менен барабар күнөө деген өтө олуттуу сөз. Себеби Аллах Таала Куранда Пайгамбар алейхиссалам хадистеринде айткан, сойкуларды таш бараңга алып өлүм жазасы менен жазалагыла деген. Таш бараңга алып өлгөнгө чейин ургула деген өтө катуу, аяусуз жана коркунучтуу жаза дайындалган. Атайын коркунучтуу жаза дайындалган деп адамдар ушундан токтосун дегени. Жана ушу жазаны ишке ашырууда шарият айтат, ошо шаардын элин борбордук майданга чогултуп келип, ошо жерден анан кийин ошо сойкуларды таш бараңга алгыла дейт. Өлүм жазасы менен жазалагыла дейт. Эгерде ошондо бизде да мисалы уурунун колун кесүү же ошонун шарият боюнча жазалоо болгондо мисалы бир эле сойкуну жазалоо менен же бир эле кишинин колун кесүү менен уурлуктан, сойкулуктан так кутулуп калмакпыз. Эми азыр эл журт али түшүнө элек, жакында эле баягы Союздун тарбасынан чыгып келе жатабыз. Кудай буйрса мүмкүн бир убакыт келип эл аркасынан кыйналгандан да өтөр ушуга же Кудай берип иман берип элге инсап берип өтөр, ошондо бир эле кишини жазалашка туура келет. Анан токтоп калат. Бул элди кыйнап аткан, эл ушунун аркасынан жапа чегип аткан күнөөлөр токтоп калат иншалла. Бунун эл жапа чегет дегеним мисалы проценттин айынан эмне болот? Процент алган берген күнөөкөр болот, тозокко түшөт. Ал эми ошол процент берген алгандар жүргөн коом ошонун тегерегинде элдер. Мындан эл да жапа чегет. Жөнү процент албаган бербеген эл да бул күнөөдөн жапа чегет. Себеби Пайгамбар алейхиссалам айткан, процент менен жашаган коомдо шайтандар, жиндер күч алып, жиндер көбөйүп, жана ошол адам балдарына ошол коомдо кол салат деген, зыян кылат деген. Мына азыр көрүп атабыз. Телевидениеден дикторлор айтып атат. Азыр Кыргызстандагы ар бир 4-чү гражданин депрессия, стресс менен жапа чегет деп. Өзүбүз деле байкап атабыз көчөнүн. Адамдар азыр сабырсыз, тез ачуу келет, ачуулары көп келет, оорулары көп, ооругандар аябай көп. Мен мындай деп айтып калам, бир Перекресткада азыр Бишкекте 4 аптека бар. Анан 4 нотариус бар. Аптеканын көп болгондугу бул биздин дене жактан ооруп аткандыгыбыздын далили. Ал эми нотариустун көп болуп атканы бул рухий жактан ооруп аткандыгыбыз. Жалганды көп сүйлөгөндүгүбүз үчүн бирибизге ишенбей, ар бир келишимдер, маселелер нотариус аркылуу бүтө турган болуп атканы деп айтканбыз. Эми ушул күнөөлөрдөн проценттен демек 2% алып берип эле атат. Бирок бияктагы элдерден процент албаган, бербегендер эле жапа чегип атат. Жин кирип калып атат. Жана психиатрлар ушул жин оорусу менен ооруган ооруканалардагы бөлүмдөр толтура. Бар жок жерде. Жана бизге да дем салып бер, жинди чыгарып бер деп кайрылгандар өтө көп, аябай. Аллах сактасын. Мына ушул проценттин айынан ушундай болуп атабыз. Бузукулук ошонун күчөп атат. Жалган айтуу,
урлук кылуу деген нерселер ушул жиндердин Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 268 аятында айткан, силерди ар кандай кылмыштарга, күнөөлөргө шайтан түртөт деп. Демек шайтан жин көбөйгөн жерде ар кандай күнөөлөргө, кылмыштарга түртөт. Тирукмуш окуялар болуп кетип атат. Мына мурда күнү жөн эле жолдун боюнда турган гай кызматкерин бирөө келип бычак менен сайыптыр дейт. Жөн эле келе жаткан айдоочудан эмес, жөн эле жүргөн бала деп атат. Ошондор көбөйүп кетет. Эгерде биз Кудайдан сурап, Аллахтан жардам сурап, жиндер менен каршы күрөшүп, жиндерге каршы турбасак, анда алар көбөйүп бизди бактысызга салып коет деп. Андан өткөн маегибизде көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берип баштаганбыз. Бисмилла деп. Ошондон коңурук боюнча жооп бергенбиз. Ал жинден, шайтандан, эгерде эртең менен кеч зикирин унутпай, зикир кылып, 5 убак намазын убагында окуп, жана оливковый май менен кээде сүйкөнүп, кара тимин, сейдананын майын күнүгө ичип, 1 чайкаштан ачкарын жүрсө, бул ошо жинге коргонуу болуп эсептелет, жинден коргонуу. Жана кечинде жатаарда колуна бир аз үйлөп, кичине шилекей чачыратып, анан Ихлас сүрөсүн окуп, Фалак сүрөсүн окуп, Нас сүрөсүн окуп, башынан баштап денесинин бүткүлүн колу жеткен жерге сүрүп, ошону 3 кайталап жатса, бул пайгамбар алейхиссалам дайым жатаар алдында ушундай кылган. Анан айткан, ким ушундай кылып жатса, жин шайтандардан жана башка жамандыктардан, оору сыркоолордон, ысытма, суутма, көз тийгенден баарынан сак болот деп. Ушул коргонуу амалдарын кылып туруп жатса, ал коңурук тартпайт. Аны басырык баспайт. Себеби шайтандын адаты бар, ушу тамактан бууп дем алууну начарлатып, пайдалуу сөздү айтарда, жакшы сөздөрдү айтарда, Куран окурда, намаз окурда эстетип, жөтөлтүп, ушундай кылып бузук кылууну кылат деп коңурук боюнча жооп бергенбиз. Анда мына устаз, орун ашкерелесең, жашырсаң өлүмгө дуушар кылат дейт. Мына Аллах Таалам сизден разы болсун. Ошо пайыз паракорлуктардан Аллах Таалам баарыбызды алыс кылып, адалдан алыска жегендерден кылсын. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, Аманат Мураз Маймылча Майыл Чекет уруу дарегине агент аркылуу дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо жиберсеңиздер болот. Ал эми устаз, биздин дарекке бир суроо келген экен Асель аттуу эжебизден. Саламатсызбы? Биринчиден жараткан Аллах Таалам сизден разы болсун. Аллахым баарыбызга бекем ыйман ынсап берип, бизди да сиздей такыба момун мусулмандардын катарына кошсун. Амин деп сизге каалоо тилек дуа кылган экен. Баардык дуалар баарыбызга бирдей болсун. Аллах Таалам разы болсун. Ал эми суроосу, Аллахымдын сөздөрүн туура так айтканга аракет кылалы деген мааниде туура жазылышы, айтылышы жана мааниси боюнча түшүндүрүп бересизби? Анткени ар жакта ар кандай болуп жазылат экен дейт. Кыргызча тамгалар менен жазылганда. Биринчиси Аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Ал эми экинчи сөзү ла илаха иллаллаху Мухаммаду расулуллах. Ал эми үчүнчүсү хуаллази ла илаха илля хуа. Төртүнчүсү Аллаху ла илаха илля хуа. Мына ушулардын устаз туура жазылышы, мааниси жана айтылышы боюнча айта кетсеңиз. Эми ушул суроо берген кишинин биз үчүн кылган дуасына, тилегине рахмат. Жана ушул тилек, дуалар ушу суроо берген киши менен бирге болсун. Жалпы эл журтубуз менен, жамааттарыбыз менен бирге болсун. Аллах Таала баарыбызды ушул тилекте суалгандай, ару тилекте айтылгандай даражага көтөрсүн. Амин. Эми араб тилиндеги, Куран араб тилинде түшүрүлгөн, пайгамбар алейхиссаламдын хадистери да араб тилинде. Бул араб тилиндеги сөздөрдү, Куран аяттарын жана хадистерде биздин тамгада, мына кириллиша, биздин азыр окуп аткан тамгалар, кириллиша тамгасы, бул тамгага которуп окуу кыйын. Абдан кыйынчылык туудурат. Себеби араб тилинде болгону 28 алфавит бар. Бирок дүйнөдөгү эң бай тил, эң татаал тил дүйнөдөгү. Алфавити аздыгынан италиялыктардан эле мурун турган тил да. 28 алфавит бар. Бирок ошонун бир
мисалы з деген тамгасы з. Эгер тилди сол жака буруп тиштин ортосунан тиштеп туруп д десе, далла десе адашуу деген маанини берет. Жана Фатихада вала даллин деген ошол. Бизди адашуудан сакта, о Аллах дегенибиз, адашкандардан кылба дегенибиз. Андан кийин ошол эле зны тилди эки тишти тийгизип туруп, тилди аркасын такап туруп түз. Анан жоон айтсак з деп, залла десек анда көлөкө болду деген маани түшүндүрөт. Анан тилди тиштеп ичкерак, тилди түз чыгарып тиштеп залла десек бир жумуштун бүткөнү. Анан биздин з менен жөн залла десек бул тайгаланып чыгылып кеткен деген маани берип калат. Сайф деп сыны жоонун арасаңыз кыш, сайф десеңиз кылыч, сайф десе бир мареке той, ошого окшоп тилдин бияктан кыймылдап чыгышы менен ошонун мааниси башка болуп кетет тамганын. Ошон үчүн биздин тамгаларга которуп туруп анан окуу чынында кыйын. Эми баарга жоктугун иши деп колунан келишинче ким кандай кылса да, мисалы хуа дегенди х у а деп эле жазып атышат, же болбосо ху вны жазып ва деп жазып атат. Ушу кимдин колунан келгенде кандай кылып жазса ошондой болуп жазып эптеп кете бергени болот. Бул дурус. Кайерде кандай жазылса, мисалы түркчө китептерден көбүнчө алары э менен жазылып келет. Бизде кыргызда башкача, орусча котормолордо орусча тамганы дагы башкача. Ошон үчүн негизи биринчи ниет, биринчи ошол улуу сөздөрдү Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн айтамын деген ниет эң чоң мааниге, эң биринчи ниет. Экинчи аракет. Пайгамбар алейхиссалам бир өзүнүн сахih хадистеринде айткан, ким Куранды кооздоп, тамгаларды туура айтып окутурган болсо, ага Аллах сооп берет. Ал эми ким тамгаларды айта албай, ошол күчү жетпей, мүмкүнчүлүгү жок, жакындаштырып окуп аткан болсо да, ага да Аллах Таала ошондой эле сооп берет деген. Аллах Таала көрүүчү, билүүчү. Бүгүн биз Куранды туура окууну кааладык, хадисти туура окууну кааладык, бирок 70 жыл динсиз мамлекетте жашаганбыз. Эми дароо сабаттача коюш кыйын. Мүмкүнчүлүк болуп калат, болбой калат. Аракетте болуп, ниет менен жакындаштырып, окшоштуруп окуй берсек, кайсы ушул мына жазган варианттардын кайсы варианты болсо да туура боло берет. Анан эми Кудайга шүгүр, көп жерлерде азыр араб тилин окутуу боюнча курстар ачылган, курстар бар. Кээ бирлери бекер. Мисалы Молодая гвардия көчөсүндөгү мечитте бекер араб тили окутулат. Ошол жерлерге барып, ушу араб алфавитин үйрөнүп, анан кийин арабча сабатын ачып алган эң зарыл, эң керек. Биринчиден бул араб тили Кудай сүйлөгөн тил, биздин диндин тили. Ушу тилдин себеби менен тузоктон кутулуп жаннатка киребиз, Кудай буйрса, иншалла. Аллах Тааладан сурайбыз жаннатка киргизишин. Жана бул дүйнөлүк цивилизация кирген тилдердин бири. Мисалы англис тили, латын тили, араб тили, орус тили деген ушу тилдердин катарында бул араб тили. Жана бул мусулмандардын жалпы тили болуп да кызмат кылат. Жалпы тил. Мисалы дүйнөдөгү жалпы тил, тиричилик, тамак аш, нан бер, нан ал деген тил бул англис тили болсо, дүйнөдөгү медицинанын жалпы тили бул латын тили. Ооруларды айыктыруу, дары-дармектер, уколдор, бар рецепттер латын тилинде жазылат. Жана дүйнөдөгү мусулмандардын бириктире турган жалпы тили бул араб тили болуп эсептелет. Ошон үчүн араб тилин издеп үйрөнүү, аракет кылуу бул милдетибиз. Аллах Тааладан суранып эле эң биринчи. Аллах Тааладан суранып, "О Аллах, мага жол көрсөт, мага жардам бер, мен араб тилин үйрөнүп алайын" деп ыхлас менен, чын дилден, жүрөктөн сураса, Аллах Таала өзү шарт түзүп берет, устаз таап берет, жана өзү
ошол араб тили боюнча сабаттуу илимди ал кишинин акыл эсине Алла Таала өзү керемет менен салып коет. Мына устаз ушундай сурат болот. Сиз айткандай колдон келишинче аракет кылыш керек дедиңиз. Кээ бирөөнүн аракетке болгон бир күчү жетет да, бирок аракет кылышпайт. Мисалы мен билгенден сүрөлөрдө кул хуаллаху ахад дегенди бүт эле кыргыз тамгасы менен к менен жазсач анан кул болуп калат да. Ушул жери кул. Айткын деген эч ким болуп калат. Мааниси өзгөрүп кетет да. Анан ушулар кандай болот дегенибиз да. Ошол